Çerti testi bada baştaldı. Hem barıp daярданып келиш керек. Жакшы барып келгиле. Не дейт элек? Сен да барсаң болот эле. Мугалимдерден өтүлүп жакшы окуйт, барып daярданып келсе жакшы болот. Бирок акчанын да ролу ойнойт турбайбы? Ошондо болуп калды. Мен деле негизи баргым келип атат. Акча маселеси. Негизи да орманда ачылып калса жакшы болот эле. Кудулук. Негизи барып университетке барып жогорку билим алып келсек аябай жакшы болот. Майли уже бизде да маршрутка келип калыптыр, бара берели, жашып калды. Макул, жакшы барып келгиле. Kızım bassan. Биз окутуу борборун ачкан жатабыз, долбоор жазып. Ошого сенин жардамың керек. Жана ошону ачсак, ЖРТга даярданганы шанс болот, мындай мүмкүнчүлүк болот. Андан көрө бизге кошулуп чогуу иш алып бар. Кандай деп ойлойсуң? Аябай сонун экен, прям. Рахмат мага ушинтип айтып жатканыңыздарга. Прям сонун. Анда эмесе биригип экөөбүз башкалар баардыгыбыз биригип ушул долбоорду ишке ашыралы. Акты борборун ачып койгонуңуз жакшы болгон экен, Жакшы болду. Канча деген жаштарга жардам берет. Баса, саат болуп калган турбайбы? Басып кирели. Кирдик. Биздин Огантала айылынын тургундары бүгүн биз чоң мааракеде иш-чарада отурабыз. Анткени биздин Огантала айылында ачылган Огантала окуу борборунун окуучусу Хамразбеков Нуртилек алтын сертификатка ээ болуп турат. Сиздердин кол чабыңыздар менен алтын сертификаттын ээси Нуртилек Дөлдөевди, ошондой эле аны даярдаган мугалими Аймерим Саитжанованы чакырабыз. Нуртилек Дөлдөев, сен айылда болгонуңа карабай алтын сертификаттын ээси болуп турасың. Бул да болсо окуу борбордун ачканыңардын пайдасы. Демек, бул сертификат менен жакшы кесиптин ээси болушуңду каалайбыз. Азаматсың Нуртилек. Ошондой эле Нуртилекти даярдаган айылдык мугалим билиминин тереңдигин бизге билгизген Аймерим Саитжановага дагы сертификат, ошондой эле 100 000 сом акча. Дайыма алдыга болгула, айылдамын дебей, дайыма алдыңарга максат койгула. Окуу борборуна келип окугула балдар. Акчабыз кетирбей ошол жерде деле окуп койсок болот. Кайра окуп